Assalamu алейкум, урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен көңүл буруңуздар. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз сиздерге Ош шаарынын түштүк тарабындагы Төлөйкөн айылынын үстүңкү тарабында жайгашкан Эдельвейс дачасынын Горная Поляна 7-көчөсүнүн башында төрүндө, тактап айтканда ушул жердеги суу кампанын түгүндө жайгашкан ушул 3 бөлмөлүү чакан үйү бар жана чоң сарайы бар 20 сотук жер тилкесинин тез арада шашылыш түрдө сатыла тургандыгын маалымдайбыз. Жакшы жери достор, варианттары дагы бар. Эгер варианты жок, накталай акчага сүйлөшөм дей турган болсоңуздар, анда $59,000 сүйлөшө бересиздер. Бир аз эле ырымына $200 түшүп берет. Варианттары алмаштыруу жолдору жылы жаңы автоунааларга болот же батирлерге. Сүйлөшөсүздөр эми. Анда вариант болсо $59,000 сүйлөшө албай каласыздар. $1-2,000 кымбат сүйлөшөсүздөр. Жерлери тегиздетилген. Сарайдын узун туурасы 30га 10, 3 метр навеси бар. Анан сөөрү тапчаны бар. Бул болсо үй 10,5га 7,5. Шаардагыдай шарттарды түзө турган болсоңуздар, душ туалеттин орду дагы каралган. Суу светтери келген. Жүрүңүздөр эми көчө тараптан келүү жолдорун бир катар тартып көрсөтөлү. Андан кийин сөзүбүздү дагы ушул жерден бир катар үйдү көрсөтөлү, сарайды көрсөтөлү. Эми сиздерге келүү жолдорун айтып өтөйүн. Учурда биз Ош шаарынын түштүк тарабындагы Төлөйкөн айылынын төрүндө турабыз. 142 маршруттук каттамдын акыркы аялдамасына жетпей, сиздер оң кол тарапка бурулуп, айланып, кыялап чыгып келе турган болсоңуздар, ушул дөңсөгө. Бул Эдельвейс дачасы. Биринчи остановка. Андан дальше бир 60 метрдей түз өтүп баргандан кийин солго бурулган Горный Поляна көчөсү. Түз катар бара берсеңиздер, буюрса 1-2, 3, 4, 5, 6, 7 көчөдөн солго буруласыздар. Жанагы биз көрсөткөн көчө менен келдиңиздерби? Катар эсептеп келиңиздер. 7-көчө менен, балким 8-көчө менен дагы келсеңиздер болот достор. Бул жерде болсо стандарт бетон столбулары менен свет келген, суулары бар. Түз келгенде ушул жерде мына ушул чакан үйдү көрөсүздөр. Жерлери тегиздетилген, суу кампа бар достор. Мал чарбачылыгын өнүктүрүп өстүргөнгө дагы жакшы шарттар каралган. Бул жагы жайыт достор. Эми чек аралары такталган, документтер так сразу сиздерге өткөрүлүп берилет. 10,5га 7,5 болгон ушул үйдү көрсөтүп өтөйүн. Брондолгон эшик аркылуу киресиздер. Кире бериш прихожкасы. Андан түз жүрө турган болсоңуздар, душ туалеттин орду, черный потолок болгон достор. Мына ушул дуалдар болсо кумуш убакталган. Бул жуунчу ваннасы атайын ушул жерге келген. Белек катары берилет, орнотуп алсаңыздар болот. Андан бул жагына келе турган болсоңуздар, холл же кухня. Кичине чакан тосуп алып кухня кылсаңыздар болот же ушул бойдон дагы калтырсаңыздар болот. Выточкалардын орду калтырылган. Бул жерде болсо сантехника монтаждары дагы саркынды суулар кетүүчү жана таза суу кирүүчү түтүкчөлөрү орнотулган. Терезелери жыгач терезелер. Киргенде оң тарапка бурула турган болсоңуздар, зал, конок бөлмөсү узун турасын болжол менен айта турган болсок, 5:30га 3:80. Эшиктер дагы даяр турат, орнутса эле болду достор. Асты болсо мына ушундай стяжкалар болгон. Күн чыгыш тарапты караган бир терезеси камтылган. Бул жагы болсо түндүк тарапты карап турат, күн батыш тарапты караган бул бөлмө, ата-энелер уктоочу бөлмө. Эки тараптан тең ушундай терезе камтылган. Бул күн батышты жана түштүк тарапты карап турат. Эми келесиз ремонттан чамчасын кыласыз, осмо сурмасын кылып эле, анан буюрса жашай бересиздер, эмне дейбиз. Так, бул жерде эми негизи чарба тарабына кызыккандар болсо жакшы. Канаттууларды өстүрүп, тоок ферма кылсаңыздар болот, чөчөлөрдү өстүрсөңүздөр болот. Ызычуусу жок, анан сасыттын тиги бу деген кошуналарыңыздар деле көчүп келелек азырынча. Бул жерде жашаса керек, бул көчүп келелек, бул жакта бир экөөсү көчүп келген. Калганы жайыт достор, бул жагы. Сөөрү тапчандар турат достор. Пайдалана бересиздер. Свет тартылып келинген, автомат орнотулган. Мынакей панорама вид өтө сонун. Мына өзүңүздөр дагы байкап турасыздар. Мына Ош шаарынын дээрлик жарымын ушул жерден тамаша кылсаңыздар болот. Абасы таза, кышында билинет да эми. Кышында Ош шаары ыш шаары болот. Ошол учурда бул жерде таза абада сонун эс аласың да. Бул жагы мына 3 метр навеси бар, узун туурасы 30га 10. Кошумча 3 метр болсо 30га 13 болуп калабы.
3 метр навес. Зимсеткалар менен тосулган. Бул жагы мына дуалдары мына ушундай сокмо дейбизби, чечен дуал дейбизби, самандуу, ушундай бышык дуалдар орнотулган. Навести көрсөттүк. Мына навестен киргенде сарай. Эки тарабына тосуп аласыздар чатырдын астынан кийинки жерде. Буюрса бодомал бакканга, чөчө тоок фермасын өстүргөнгө жакшы. Терезелер ар бир жерде, мына өзүңүздөр көргөн жерлерде камтылган. Канча бир эшиги бул жакта. Бир эшиги бул жакта, анан бул жактан дагы бир эшик бар. 3 тараптан тең эшик ачылган. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 терезеси бар экен. Ошол эми ээсин номер экран астына камтылат, өзүңүздөр чалып байланышып дагы келсеңиздер болот. Биз сиздерге болушунча бардык маалыматтарды бергенге аракет кылдык. Документтери так өткөрүлүп берилет. Баасы $59,000 бааланууда. Бир аз эле $100-200 түшүп берем дейт ээси. Калганын жакшы сүйлөшөсүздөр. Ээси дагы жакшы инсан экен. Эгерде жакшы сунуштарды берип, сылык сүйлөп, колдорун кыса, кармап, бар-барага деп 1-2 жолу силкип, кәмі барбы десеңиздер, буюрса жакшы эле бага аласыздар. Жыйынтыкладым анда. Чамдаңыздар. Сиздерге насип кылган болсун,